Assalamu alaikum достор. Бүгүн бизге дождевалка чыгып атат рекламага. Байкеде жакшы дождевалка бар экен. Бул кургакчыл болуп атат, өзүңөр билесиңер. Ошо алып колдонуп калчу жерге алсаңар болот. Байке аз түшүндүрүп кетет. 2021-жылкы дождевалка экен. Названиясы кандай дедиңиз? Gezgin Miko. Gezgin Miko деген название. Кыргызчасы кыдырып сугаруу. Кыргызчасы кыдырып сугаруу мына котормосу менен экен. Анын бул жерден байкебиз акырын түшүндүрүп берет по порядку. Шлангасынан баштайлы. Эң биринчи шлангасы. Шлангасы 300 метр. Шланга. Шланганын диаметри 70 см. 70 эме. 70тик. 70тик шланга экен. Шланга. Бул аппарат 300 метр, анан бул өзү жылып сугара берет. Поляга алып барасыңар, шланганы жазасыңар. Могу жерде тросу бар. Мына тросту алып барып шланга менен кошо поляга кагып коесуңар. Ушул тросту жээктеп өзү сугарып кете берет. 300 метрге чейин. Өзү сугарат да бул. Мына бул турбасы экен, шланга. Дренага, арыкка, кайсыл жерде чоң суу болсо ошол жерге таштайт экенсиңер. 120 турба менен тартып, мына оталат. Бул дизельный эме менен. Саатына 2,5-3 литр солярка расход кылат. Саатына 2,5-3 литр солярка. Ушул созуп туруп мынауга берет подачаны. Мынауга. Мынаудан могу туташтырып коесуң. Мо шланга бул жака кирип. Бул жака кирип, бир бети бул жака кирет. Бул ордунда эле турат. Кыдырып сугарган аппарат могу өзү да. Могу аппарат өзү бар экен, бул насос. Бул только дренажда турат. Мына бул да дөңгөлөгү менен экен, жылат экен, удобный. Бул эме замок зажигания менен, мондай ключ менен оталат. Ключ менен. Аккумулятор менен. Аккумулятор коюш керек. Аккумулятору да бар. Могу жерде май куюлат как положено, эме да, дизельный аппаратта могу жерде эме шуу бар как положено, мына. Май сайын текшерип. Дизельный. Мотор да бул. Биягында стартер менен как положено оталат. Бул жагында стартер. Мына стартерлери. Аккумулятор кошулат, клемалар менен көрүнүп турат. Бүт бул заводской жасалган. Ключ менен оталат экен, мына достор. Пускач эмес эч кандай. Бул заводской жасалган, үйдө колдо жасалган эмес. Мунун максимальный расходу 3 литр. Максимум расходу 3 литр дейт саатына. Максимальный. А так 200 2,5 экен основном. 200 2,5. Ошол анан баасы болсо муну. Мына достор, в общий аппараттын состояниясы могул. Мына көрүп атасыңар. Дөңгөлөк, мына булсу деле могул. Мында эле тартып алып келип коет экенсиңер. Мону машинага ээлет экенсиңер. Аппараттын состояниясы мындай көз караштуу. Өтө жакшы состоянияда экен. Эч жери урулган эмес, чилген эмес, даже мындай иномарка экен булчу. Бул 3 эле жолу сугарылган. 3 эле жолу колдонуп тур, ошо менен колдонгон жок дейт. Турецкий, Турциядан келген производствосун экен. Мына могул болсо, могул темирин айта кетсек, бул да трактордун карданына кулланат экен. Анан эмени чогултат экен, шланганы. Ручной чогултса да болот, могу жеринен рукояткасы бар. Могул, Ошол жерде рукояткасы болот, ручной чогултса да. Могу менен деле ручной чогултсаңар болот экен, если трактор жок болуп кишилер деле алып барып полясын сугара берет да. Жеңил машинасы бар киши. Мына легковой фаркол менен бар киши алып барат. Сугара берсе болот дейт момун. Ручной чогултуп алса болот. Мына в общем, мына силерге аппарат, могул дизельный мотору, суу берет буга подача. Эми эң башкысы мунун баасы. Баасын. Токтосок баасы бул эме. Эми 1 жыл колдонгон үчүн $4,500 бул болору да, акция. Атак мунун интернеттен деле көрүшсө болот, мунун баасы $14,900. Жаңысы. Менде 5 бар. Бир жаңысы бар. Бирөө эмес, силерде 5 бар. Наличие 5 бар. Бул азыр показга алып келип койгон. Наличие 5 бар экен достор. Муну колдонулгандан мына достор, байке айтат, могул 35 метр чачат экен. 35-40 дейт. Бир жагына. Адайым бул айланып тур эле кайра бул жакка чачат. Айланып тур эле бул жакка чачат экен.
Апкабат канча дедиңиз? Бияғы деле 35, Бияғы деле 35, 35. Общий 80 метр алат. Общий бир кеткенде, общий 80 метрде. 80, 300, 2 гектар 40 сотукту бир алып кетет. 2 гектар 40 сотукту бир алып кетет. Ошону 3 саатта сугарат экен. 3 саатта сугарып салат экен. Скорость полный болсо, 4тө болсо. 4тө болсо скорость. Эми бул жагын өзүңөр байкайт келсеңер, ошо жериңердин нымдуулугуна карайсыңар, кургак. Анан эң главный бул. Мына бул дренаждан же болбосо арыкка мунун алып барып орнотосуңар биринчи. Анан муну шлангасын көргөз кой полностью. Муну. Бул 120лык жоонлук, көрдүңбү? 120лык шланга менен. Насос иштеди. Сууну чача баштады. Айланып жасап экен да бул. Ошондо могу бойлон ортосуна кетсе, как раз боло турган экен, а? Ар жака жетпей калат экен. Беденикине